Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсү. Биздин бүгүнкү берүүбүз башкалардан өзгөчөлөнүп турат, мурдагылардан. Анткени өнөр адамдарына арналган. Конкреттүү түрдө мына быйыл чыгаан атактуу, убагында атактуу атагы даңкы таш жарган коодул артист Асанкул Шаршенов быйыл көзү тирүү болсо 95 жашка чыкмак экен. А киши мына 1993-жылы өтүп кеткен. Бирок кыргыз сахна өнөрүндө, өзгөчө юмор, сатира өнөрүндө орду чоң артист. Ошол Асанкул Шаршенов тууралуу эскерүүлөрдү тартуу үчүн мына Асанкул Шаршенов агайдын көп жылдык сахнадагы партнеру, шакирти десек болот, шакирти Асанкул Шаршеновдон кийинки эле Кыргызстандагы атактуу коодулдардын бири Келдибек Ниязов агай келип отурат. Келдибек агай, сизди көргөндө адамдар баары эле жылмаят болуш керек. Мына сиз дагы мына көргөн жерден жылмайып учурашып турчу элек. Мына бүгүн ошол сиздин устатыңыз Залкар Асанкул Шаршеновду эскерүү үчүн чакырып отурабыз. Убакытта алып келгениңизге чоң рахмат. Сизчелик Асанкул Шаршенов жөнүндө айтып берчү адам табыш кыйын болуш керек. Азыр жыл өткөн сайын алардын да катарына сиз дагы 70-тен ашып калдыңыз, 70 келип. 70 быйыл 70. Сиздин да юбилейлик жыл экен. Келдибек агай, Асанкул Шаршенов менен биринчи жолу кантип таанышып, жолугуп калдыңыз? Ошону айтып берсеңиз. Мен 69-жылы 10-ду бүтүп келип, Кыргыз филармониясынын алдында 2 жылдык эстрадалык студия ачылды. Ошол кезде Бүт Советтер Союзуга дейм, Кыргызстан эмес, эстрада деген оору менен ооруп калдык да. Анда бир эле эстрада бар, Чорокожомжаров атындагы. Чорокожомжаров түзгөн эстрада. Эстрадалык топ. Анан ал кеткенден кийин айылдын баары эле эстрада, күрөктүн баары гитара болду. Анан эле кеме чыгып калды, Кыргыз филармониясынын алдында 2 жылдык эстрадалык студия ачылып атат деген. Эстрадалык студиясын деле түшүнбөйбүз. Эстрада деген сөз бар да. Ошого тапшырам десем, тукумубуздан артист чыккан эмес, каякта баланы айтасың, угуспа деп атырып, атенем мугалим да. Анан ошентип анан деле көк сөзү суусун деп биринчи тапшырылат экен июль айында. Калган чоң окуу жайлардын кийин тигинден куласан анан тияка барат дегендей кылып анан жиберсе, анан өтүп кетип атпайбы. Анан эле окуп атабыз. Окуп атсак эле 1-сентябрь окуу башталып калды. Окуп атсак эле директор чакырып атат. Ниязовду деди. Анан барсам, Асанкул Шаршенов дегенди көрдүң беле? Көргөм, айылга оюн коюп келчү деп. Көрсөң, Тууганбай Абдиев деген төкмө бар. Ошол университетке тапшырам деп топтон кетип атыптыр, ордуна барып иштейсиң. Деди. Анан мен окуйм деген даллат кылдым да, окуганы келгем деп. Мен жаман оюмду ойлоп атпайм. Кичине эле окусам эле жанагы эстрадный ырчы болуп, атактуу болуп чыга келем. Ырдайын деп барган турбайсыз. Ырдайын деп анан кулагам ажардан. Анан кийин шайтаным кармаган кийин көркөм сөз жагына өтүп. Анан иши кылып анан мени жиберишти балыкчыда деп. Балыкчыга барсам, ошол кезде карабайсыңбы, 69-жыл. Жанагы эле автовокзалдын подвалында артисттер жатып концерт коюп жүргөн экен. Анан барып анан кийин телефондон айтышкан, анан келип анан Шаршенов кирип келди. Узун сары киши экен, бир көзү ылдый, бир көзү өйдө караган. Монтип. Мени карап эле тикирейип туруп калды. Мен да жаман чочудум. Кыйратып жиберген сенсиңби деди. Могу Тукай деп коет экен. Токто тиги Тууганбай Абдиев. Бу Тукайдын номерун баарын жаттайсың эртең бир күн. Жаттай албасаң көлдүн түбүнө кетесиң деп эле чыгып кетип калдым. Кечириңиз, Тууганбай Абдиев кадимки алда коодул болгон бекен башында? Кадимки төкмөлүгү да бар, анан бул жердин бир нерсесин айта кетейин. Марбайжиев Керегем сага айтам деген сатиралык топ түшөт. Моноспектакльде мындайча айтканда. Анан ошол жерде 4 эле киши ойнойт. Башынан аягына чейин 4 киши ойнойт. Кыран каткы күлкү ортосунда ыр болот.
Анан ошол жерде Тууганбай Абдиев дагы ошол интермед сатиранда катар ойночу да. Башында чыгып учурашып коет кичине. А калганы жанагылар менен ойнойт да, аябай сонун ойночу тим эле. Марбайкы укмуш жазган. Тим эле бул кишинин жазган эмеси бир жылда барып араң анда СК деп койчу, СК бир жылдаран кабыл алган да. Анткени ар бир кишиси тигил ойноп аткан. Ошол СКдагы кишилердин образдары да тим эле ушундай жасаганда пародия сыяктуу, пародия сыяктуу. Тигини туурап атпайбы деп айта алышпайт. Баскан тургандан бери берки келин кимдин эле өзү, Конду Чалбанын эле өзү. Ушундай кылып жасаганда өзү ошол жасап алып, өзү рахат алып, боору эсилген киши болчу. Анан ошондо эки баш каарман бар. Бопуш, Сакиш деген. Жанагылар Бопуш, Сакишти ошондон алып. Кайсы башкарма? Иә. Башкы каарман, Каарман, башкы каарман Бопуш, Сакиш. Ошонун эле тегерегинде окуялар кетет да. Анан мен бардым, анан ошентип кабыл алып. Баягы эске тутуумда күчтүүбү эртеси Тууганбай кетпей туруп бир концертте ойноду. Анын эртеси анан күндүз репетиция кылсак эле көбүн жаттап ала коюп турмун. Анан мен калып, анан ошондон баштап Асанкул Шаршенов менен тааныштыгым да, жакындыгым да, анан ал кишинин көз өткүчү чогуу жүрдү. Анан бул кишинин өзүнүн бир эле кызы бар эле. Анан мени бир чети инисиндей, бир чети баласындай, бир чети тең түшүндөй көрчү эле. Бул кишинин бир чоң касиети бала болобу, чоң болобу, ким болот атынан айтчу эмес. Эркелетип айтчу да. Тууганбай Абдиевди жанагындай Тукай деп койгондой. Замирбек Үсөнбаевди Зам деп эле койчу. Анан бул киши бул Кыргызстанда жок болуш керек. Ивич деген сөздү айткан жок дагы, Овна дегенди айткан жок. Атасынын атын отчество менен. Бирөөнү кайрылганда Баланчаевич деп айт, такыр айтты. Кантип мисалы чоң жетекчилерге кантип кайрылчу эле? Ушул агысыныкы эмнегедир ушул кечиримдүү да болчу эле билбейм. Гүлпагон керикпейт, Гүлпагон Чалуу Гүлпеже деп койчу. Баары Гүлпагон Чалууна деп жүрсө, Шаршенов Гүлпеже деп. Бул жер мындай кылсак кандай болот? Кыла бербейсиңби деп агышта корс сүйлөп койчу. Ушундай киши болчу. Анан бул киши куудулдук өнөрүмүздөн. Ошо Туаса бар. Бул Сокулук району эки чоң куудулдун бекени. Шаршенов Термечиков да Сокулуктан болгон, Асанкул Шаршенов дагы. Анан мунун чүйдүн дагы Сокулуктун жетекчилери көп маани бербей жүргөндөй да. Мына 95 айтып атабыз, быйыл 95. Жок дегенде ошо Сокулукка бир эскерүү кылып коелу. 5 деп атабыз. Анан бул киши мынча болду, башынан эле айтайын. Бул киши анан өзү дагы арманы бар киши болчу да, арманы бар болчу. Бул киши айылында жүргөндө талант тандагандар келип калат да. Жүгөрү сугарып жүрөм дейт. Карабайсың, узун. 1,87 болчу бою. Сап-сары. Анан башын дайыма устара менен алдырып, жүгөрү сугарып жүрсөм, башымды чиркей чагып атат дейт. Анан баткакты алып шыбадым дейт аябай. Башыма каскадай кылып. Анын күнгө тургандан кийин каткандан чиркей чага албай калат экен дейт. Ушинтип жыргап атсам эле колхоздун конторуна машина келип токтоп калыптыр дейт. А кезде машина келгенде же артист келет дейт, же кино келет дейт. Кетмендерге түгүл эле жөнөдүм дейт, жанагы каскасы менен жөнөп атпайбы. Барсам, ошо айылдагы ырчы, комузчу ушуларды 3 киши келип тандап аткан экен дейт. Анан башкарма мени көрүп эле тигилерге айтып атат дейт, тетигини жогот деп. Кетсин арысы. Кетемби дейт, мен кичине бейбаш чалышта болчумун дейт. Барып эле кирип бардым дейт. Баягы кебетем менен элдин баары кыраан каткы боору эсилип калды дейт, мени көрүп. Анан бир комузчу өткөн дейт, ошол өкүнүп жүрдү. Эрте каза болуп калды дейт. Комуз тукмуш жетчү дейт. Айылдашы, ошону кабыл алды дейт. Анан бүттүңөрбү, ким бар дегенде баары бүттү деп эле башкарма жанталашып атат дейт. Болду, биздин айылда болгон талант ушул эле деп атканда эле мен кыйкырдым дейт. Мен бармын деп.
жана кебете менен. Дегенде эле карап туруп эле, ой бул ким деди. Эй, талаадан келиптир деп эле уштукка. Эмнени билесиң, ырдайм дедим дейт. Ким, эмне кайсы ырды дегенде, атамдын кошогу, энемдин кошогу деген ырларды ырдайм деп. Баягылардын кошогун үйрөнүп алгам дейт, ырдап атам дейт. Башкарманын башы жерге кирип кетти дейт столдон. Элдин баары күлүп атат дейт. Көрсө ырымдын жарымы бүт уят сөз экен дейт. Сөгүнгөн. Анан бүттүк дейт. Бүткөндөн эле сен да өттүң дейт. Мен өттүм деп атпайт дейт. Анан Морик Орус драма театрга чакыр дейт. Ош жерге келгиле. Анан ош жерге келип, ан сахнада бир анда каяктан билесиң дейт. Секиде бир чоң бир сандык турат дейт. Сандыктын жанында бир орус кемпир отурат дейт. Анан эштен баягы кишилер чыгып анан кийин мени алып кирди дейт. Алып кирип, могу комуш чертет дейт. Комуш черткенде бияктагы чоң комиссияда жактырды дейт тигин комуш черткенин. Аятаң азамат дешиптим эле. Анын атын эстеп калбаптыр, ким экенин. Атын айтып мен эстебей унутуп калып атам, ошо айылдашып болчу. Эрте каза болуп калыптыр. Же согуштан каза болуп калган. Анан бул 42-жыл болот, кадимки согуш жүрүп. Анан бул ырдайт деп эле өзүлөрү эле күлүп атат дейт. Бул ырдайт деп эле. Анан мен чыгып ырдаган атсам эле тигил кишиге чуркап келип шыбырап атат дейт. Айылда кырдырда деп эле. Уят сөздөрү менен. Каяктан дейт, анан озоңдоп жерден ырдасам аялдардын баары жыгылып калды дейт. Анан кийин эле эме жанагы тетиги жерге барып тур дейт. Баягы чоң сандык эмес эле фортепиано экен дейт. Ошонун жанына тигил орус кемпир мынтип ачты дейт, капканы кырк деп ачканда эле мен үркүп кетип эле комиссияны тебелеп кеттим дейт. Анан кайрап келип анан мени тургузуп, анан моурекини басат, ошону туура дед дейт. Үнүн нотаны кайталап атат да. А көрсө мен тубаса боо жеримде бир көмөкөй бар экен дейт. Мындай ырдап сүйлөгөндө боягымдан бир гүргүрөнүп чыккан үн чыкчу дейт. А ошого алып келишкен экен дейт мени. Көрсө Үнү өзгөчө турбайбы? Бас болмок экен да. Опералык ырчы болуп калмак. Опералык ырчанын болгондо дагы бул Советтер Союзундагы Грозныйлардын баарын партиянын аткарган киши ошо болмокпу. Анан жанагындай шайтаны да болгон. Анан шайтанынан анан хор уюштулуп, хорго ырдап. Иши кылып буну ырчы катары кабыл алышат, Асанкул Шаршыновду. Ырчы катары эмеге кабыл алышат? Күрөң кейипке. Окута баштайт. Ырчы бул. Анан кийин бул эгер окуп кеткенде өзү кийин өкүнүп калды. Аятаң көрө ошондо жакшы окусам мен жанагы чоң күркүрөп ырдаган чоң ырчылардын бири болмок экем деп. Ала кандай аягына чыкпай окубай койгонбу? Эмне болуптур ошондо? Хор түзүлөт. Хубларов деген Ташкенттен хармейстерди алып келет, еврей болчу дейт. Анан хор түзүп, согуш учуру консерваторияны бүткөн чоң Киевде, Ленинград, Москвада хорлордо ырдагандар согуштан бир колу жок, бирөөнүн көзү жок, бирөөнүн бир буту жок дейт. Ошонун баары кайра келгенден алардын баарын чогултуп хорго ырдатып атпайбы дейт. Анан студент бизди да жетпейт деп бизди да кошуп атпайбы дейт. Анан биз дагы сурайбыз да, эмнени ырдачу элеңиз десем, ой билбейм эмнени ырдап атканымды дейт. Мынтип атып эле дирижер минтет дейт. Минткенде мурун үйрөтөт дейт. Анан болгону бир эле ыр бар дейт. Кыргызча кантың бар, жана Шаршенин кантың бар. Тияктагылар ырдап келет дейт. Чайга салган кантың бар, тиң дегенде хублар мени минткенде бом деп кана коем дейт. Бөлөк эчтеке жок дейт. Ошол эки жолу бом менен 69 сом айлык алам дейт. Жакшы ырдасам минтип колун чаап калат дейт. Жаман алсам жини келет дейт. Туура эмес алып койсом, ушу бом. Анан эле ошол хордон жана шайтандардын көп болуп, хор бузулуп, баягы орустун баары мени эле карап турушат дейт. Шаршенчик что-нибудь сделай дешип эле. Анан көңүлүбүз таштагенби? Хор анан бузулат дейт. Шыкактап турат экен да. Хор бузулат дейт, кыраанга аткылып. Анан хублар барстанат дейт. Шаршенчикти алгыла, мен хорго кереги жок деп. Анан мындан куудулдук өнөр барып турбайбы дешип, анан кийин жанагынтип ким Марбайке, анан кийин
атайын жасады да жана керек эмсе кайтам дегенди. Кадимки Марбажиев. Кадимки Марбажиев жасады. Bunun kodlu katары баягы юморист болуп сахнага чыгышына ошо себепкер болгон да. Ушул себептер болуп. Хорду бускан да. Ошентип канча жыл хорду иштеп анан качан кайсы жылдары ошол куудулдукка өткөн экен? Бул 67-68 жылдардан өзүнчө жана куудулдукка өтүп кетти го. Калган бул 20 жылдайга чукул хордо жүргөн экен да. Хордо жүргөн. Артисттердин эскерүүсүнөнбү же окуп калдымбы, уктумбу? Ушул окууга жаңы келгенде бул өзү Асанкул Шарсенов абдан карулуу, күчтүү, сөөктүү гана болбой, күчтүү болуп, анан күрөшкө түшкөн бир абдан бир күлкүлүү окуясы бар го. Ошол кайсы ошол Күрөңкейипти окуп жүргөндө буну бир спорттук кружокко, бир секцияга чакырып калышат, э? Жок, мындай экен да. Окуп атабыз дейт. Эмнени окуп атканымды билбейм дейт. Бүт эле орусча. Тилди билбейт. Эчтеке. Ушу шаардын жанында туруп эчтеке билбейт. Анан элестет алай ат башы чаткалдан келгендер. Анан эң жакшы нерсеси 3 маал бекер тамак дейт. Жакшы тамак берет дейт. Согуш жылдары бул тамак берет дейт. Сактойбой жүрөт. Анан тамак берет дейт. Анан бир күн түшкү тамактан чыксак эле директор анан бир жапалдаш бойлуу орус турат дейт. Анан баягы орус момда карап турат дейт баарыбызды. Анан ойноп атабыз дейт, куушуп ойноп, 15 жашар. Анан эле самый высокий деп эле кыйкырды дейт, иди сюда деп. Анын жанындагылар айтты, сени чыктырып атат деп. Анан колдолоңдоп чуркап барсам эле мени карап туруп айтты, ты же второй Кожомкул дейт. С тебя борец выйдет, сынок. Пойдем заниматься деп. Спорт залга алып кетти дейт мени. Көрсө 7 ноябрь жакындап калып, окуу жайлардын ортосунда чоң күрөш мелдеш болот деп, анан директорим Байман деген тренер экен дейт. Байман деген тренер болгон. Көп эмелерди чыгарган. Чемпиондор. Анан ошону алып келип, мен училище самдарында бир балбан катыштыр деп, анан мени эметип атпайбы дейт. Анан күрөшкө даярдап атпайбы дейт. Анан мындай чабасың, тигиндей чабасың, иши кылып биз көп нерсе үйрөтүп, анан эгер жеңилип барсаң, могу чийинден чыгып кет, эчтеке кыла албай калат, кайра келип басыла бересиң деп. Анан муну бойле Улуттук университеттин спорт залында башталды дейт. Мунун менен чогуу жанаша жүрүп окуган Артык Мырзабаев болгон да. Опера ырчысы кадимки баритон. Ошол киши өзү айтчу, Боорекинин күрөшкө түшкөнү чын. Сен эле кооздук кылып атат, бирок атасын өзү курайын, бул күрөшкө түшүп кылган деп анан өзү сонун айтып берет да Шаршенов. Анан эртесинен күрөш башталат деп калды дейт. Анан баягы окууга өткөнүмдө атам сурап турду дейт, бул каяка жатат десе, жатакка жатат деп, жатаканага. Анан атам бир дамбалын берген дейт, аппак дамбалын, кийбей жүргөн дамбалын, элдин көзүнчө ушуну кийип жүрдү. Анан мен күрөш мелдин тиг майрамдай көрүп анан аны кийип чыгып атпайм дейт, ак дамбалды. Мага момундай болгон эле орус бала чыкты дейт. Анан карап туруп ойлодум дейт, Кудай ырбады, тең менен чыгарбайбы, муну мен өлтүрүп аламбы. Бир деле бирөөнүн баласы да бечара. Анын үстүнө тизесинен ылдый жагы жок, кара дамбалчан турат дейт. Карачы байкуштун деп атам дейт. Көрсө ал дамбал эмес эле турсу экен дейт. Турсуйду киймек турсун биз көргөн да эмеспиз да дейт. Анан эле баягы спорттук трико окшойт. Трико да. Анан баягы биринчи ишкирик болуп саламдаштык дейт. Мен чыкканда эл кырылып кетти дейт эле. Актан атам, муну эмне сактап атасыңар, жана эле чыгарбайсыңар, келбет бар экен атаңар, сой өлтүр деп бакырып атышат дейт. Баягы менен саламдашканда эле колум момунтуп калды, чыкпай калды. Жиним келе түшүп эле баягы баланы момунтуп баса калайын десем эле өзүм үстүнө чыгып кеттим дейт. Ал анан чамгарактай баштадым дейт, көзүмө бирде жер көрүнөт дейт, бирде лампочка көрүнөт дейт, тигинин колунан бошосом качам дейт, сүйрөп келип ортого чабат дейт. Мен ушуну уш жерде угуп атып ойлоп кетем да, ну погоди болуп атат да, коем менен каршы. Анан баягы өзүм өлгөн атсам баягы көрүүчүлөр кыргыздар бакырып атат дейт. Ой, тамак ичпей бале ич атаңды олтурай. Күрөштүн балекетин аласың, ушундан көрө өлүп эле калбайсың. Өңгө бир тең, сен бир тең бол деп анан мастары тиги оруско болушуп атат дейт. Убей, дурак деп.
Bir кезде анын колунан бошогондо тырмалаңдап качканда тигил момунда бак электр мону кармап барып эле тияк кетти дейт. Мен барып эле элдин астына жатып калдым дейт. Элдин күлгөнүн айтпа дейт. Университет жарылып кете жаздады дейт. Bir кезде Байман келди дейт, салбыратып атамдан балын сүйрөп. Ой, на аден деп. Көрсө баягы момда кармаганда ычкырым үсүлүп дамбалым тигинин колунда калып, мен жөн эле кыпкысыл болуп эле жылаңа жатып калып турмун дейт. Ошону анан ушуну айтып атышпайбы? Бул туп-туура болгон дейт. Аттуу баштуу артисттер ошо чок окуган. Чок окуган студенттердин баары барганда. Артык Мырзабаев айтып жүрөт. Анан күрөш ошондой анан өзүнчө ырым кылган дейт. Атаңды озурайын, күрөштүн балакетін алам, экинчи деле күрөшкө жолобойм. Негизи турмушта өзү ошондой сөөктүү, карылуу болгон күчтүү беле? Ал күч. Бар болчу. Балбандыгы. Колу чоң болчу. Илгери бир райкомдун жаагын талкалай чапканда убадасына турбаган райкомду. Алайда жүрүшөт гастролда. Анан кой кыркымдын баарына концерт коесуңар, анан акчасын төлөп берем дейт. Убадалашат. Анан бага коюп келсе, жарымын төлөбөйм дейт. Эмне деп айттың эле? Башында десе, эми айтылат да деп ушинтип бюрократтык эмени кылгандан төлөбөйсүңбү дейт. Төлөбөйм десе анда мен сага деп турган чабат. Ушундай киши болгондо. Жагын сындыра чабат, э? Тетякка кулап түшөт, райком биринчи секретарь. Анан ал арстанса дагы кызык райкомду чаап атса, намыстанат дагы. Анан эстебес менен токтоосун карачы. Барышат анан айтат. Бул Султан Ибраимовдун түшүндө болгон окуя. Ой, эмне болду айланайын десе, ушундай мага кол көтөрдү, мен аны түрмөгө чиритем, аны мен жоготом деп тиги райком бакылдап аткандай, сен аны жогото албайсың. Сен убада бергенсиң, мына биз да бар болчубуз. Шаршенip кетип атат Ошко. Султан Ибраимовго барып арстанам деп десе, тиги кайра жүрөгү түшүп калат. Токтоткула, эч жакка чыкпасың, кечиришели деп. Ушундай. Мына бир айтылып жүрөт да, Мукаш Абдыраев деген кадимки залка композитор менен айылдаш болгонбу, жердеш болгонбу, экөө мындай жакын. Миржан, бул мындай да кадимки Шаршен Термечиков өзүнүн балдары жок болгон экен дагы. Шаршен Куудул. Шаршен Термечиков, Шаршен Куудул. Бул Асанкул Шаршенов, тиги Шаршен Термечиков. Бирок жанаш айылдан болуп калып атпайбы. Анан Тайке жээндиги гана бар, өтө жакын туугандыгы үчүн. Анан ошол Мукаш Абдыраев, Шаршен өзү эле айтып берчү. Мукаш байкем деп сүйлөчү. Мукаш байкемди багып алат дейт Шаршен ата. Анан багып алгандан кийин фамилиясын өзгөртүп, Шаршенин уулу Мукаш болуп калмакта. Ошентел дегенде, у Шаршен аксакал айтат экен, койгула дейт экен. Баарыбыз тиги дүйнөгө кетебиз, тиги дүйнөгө кеткенде өзүнүн атасынын аты айтылып Куран окутулат. Өзүнүн атасынын атында эле калсын деп анан ошол. Анан Шаршенди бул Асанкул Шаршенов, Шаршенди жанаш айыл Тайке жээндик болсо да көрбөптүр. Айылга киши келген жок дейт оюн коюп. Мен барып бул шаардан көргөн жокмун дейт. Анан эле өлүп калды дейт. Көрбөй өтүп кетти. Анан менин апам Шаршендин кемпирине Маана болчу. Маана тая жеңесин апарып атпайбы дейт. Боуреки тая жеңе, менин уулум жанагы ырда окуп атат. Күрөңкейипти. Анан үйүңдө кичине аркы беркиңди каралашсын десе макул дейт. Ошо кезде Мукаш байкем Москвадан консерваторияны бүтүп келип, мен деген билимдүү композиторубуз болуп турган экен дейт, жалаң орусча сүйлөйт дейт. Анан кийин көңүлдүү жүрөт дейт. Анын сөзүнүн баарын эртеси мен училищага барып сүйлөсөм, баары боор эслет дейт, көрсө орусча сөгүнгөндүн баарын ошол Мукаш байкемен үйрөнүп турмун дейт. Анан шаляпин кылам дейт. Мен шаляпин кылам дейт. Мукаш Абдыраев айтат. Айтат дейт. Сени шаляпин кылам. А где мой шаляпин деп бакырат дейт келгенде. Анан мен бара калам дейт, мен бияктам. Ну-ка спой деп бакырат дейт. Анан баягы үйрөнгөн училищада сабакты үйрөнгөн романстарды ырдайм дейт. Ырдасам монтип башын жерге салып отуруп, угуп, ушундай кол чабат дейт.
демек чын эле таланты бар экен да. Үн болгондо үн. Деп. Мен шаляпин болосуң деп эле. А мен ойлоп жүргөм да айтем, тиги киши мени шляпа деп шылдыңдап аткан экен деп. Шаляпин десе эле жаман жиним келе берчү дейт. Ошо шаляпин деп билбейт да. Билбейм да каякта дейт. А көрсөң анан ушишага келбеден сурап жүрбөйм дейт. Шаляпин деген ким десем, ушундай жоон үндү, ушундай дүйнөнү багындырган, андай чанда эле болгондо анан таң ошо кезде Мукаш байкем тилин угуп, жакшы окуп, анан а киши өзүм алып барам деп аткан дейт, Москвага өзүм алып барып консерваторияда окутам деп. Деп анан өзүнүн армандарынын ичинден ушуну айтып калчу. Өзү болбой койгон бекен ошондо Асанкул. Бул эмеге ооп кеткен да, жанагы хорго. Бул киши Райкан Шүкүрбеков менен да бир түн ичип калат да. Хордо жанагындай, анан жанагы бул ушундай экен, мына куудул бар экен мында. Деп анан топ түзөт, сатиралык топ. Анан өзүн жетекчи кылат. Анан ошондон баштап ал бул хорунду унутат, ырымды унутат. Анан кийин өкүнүп гана айтчу. Атаң көрөй, атаң ошондо бир жаштык кылган экен, мастык кылган экен. Мукаш байкем тилин угуп калып, ошентип чоң окуу жайларды окуп келсем, мен көрсө укмуш болмок турбайм деп. 1000 жыл Чыкыевка чейин, 1000 жыл Кыйевтай болгон. Ага чейин да. Ага чейин эле ошондой. Сиз 69-жылдан баштап иштеп калдым дедиңиз, Ошондо мына баягы чоңдоруп өзүнүн баягы мүнөзү дагы чукул, адилеттүү мындай шайыр дагы. Анан негизи эле бул ошол учурда ушул алар силердин чыкканда, сахнага чыкканда интермедиа тексттерин бирөө авторлор башка жазып береби же өзүңүздөр ойлоп таап репетиция кылып алып чыгасыңыз? Ал кезде эстердин тушунда бир Боореке Маданият министрлигинин анында көркөм совет деген болчу да. Жазгандар ошол жерге тапшырат, алардын калем акысы төлөнөт, акча төлөнөт, кызыгып дагы жазып келет, аны режиссердун колуна берет, режиссер анан бискап келип биз менен иштешип, бүт ар бир интермедиа болобу, эмне болсо режиссер аркылуу өтүп, анан жана элге жагып, ушинтип атканы тазаланып чыкчу. Авторлор силер эмес. Автор кийин боло баштадык. А бирок четинен автор, жанагы акча төлөнгөндө четинен автор болчу да. Тим эле очередке турушчу. Жакшы төлөнчү, аябай жакшы төлөнчү. Ошол жана райком менен жанында чатак болуп, райкомдун биринчи катчысын жанагынтип жагын сындыра чапты эмес беле. Ошол учурда ошол жанагы көркөм кеңеш, худсовет деп айтылып жүрдү го. Мындай ошол убакта системага каршы, бир чиновниктерге каршы чыгып, мындай бир система менен бир конфликт болгон учурлар болду эле а кишиники. Кандай? Мисалы, буну аткарам, буну аткарбайм, же буну мында курчураак кылып бериш керек деп, мындай а кишинин ошондой мүнөзү бар беле? Талаш тартыш болчу. Анан бирок эми худсовет алып койчу да. Ашыгыраак кетип бараткан нерсени ашыгыраак эме. Худсовет көрүп бүткөндөн кийин анан ким келип көрүп атпайбы? Министр келип. Кончалуу ар бир нерсени өзү келип көрчү. Жанагы Кончалованын тушунда маданият жагы аябай жогорку деңгээлге көтөрүлгөн деген ошондон министр өзү келип кичинекей нерсени болсо да көрүп турчу. Анан конфликттер болчу. Болгондон бирок туура ошол багы талаштан тактык чыгат дегендей талашып отуп, анан программа жакшы чыгып турчу. Мисалы үчүн бир ойногон интермедиаларды, мисалы үчүн көл нарынга ойноп келсек, кайра жасап таласка барып. Таласка ойногонду тияк ойнобой, тияка да жаңы ойнотуп, ушинтип дайыма алмаштырып турчу да. Репертуарды жаңыртып. Репертуар аябай жаңыланып, анан жана өтүмдүү болуп жүргөнү ошондон болчу. Кайтыш болгондо ал болгон эле эмгек сиңирген артист деген наам менен кетиптир да. Эми азыр көрүп жатабыз, бир 5-6 ырдап же бир чоңдун тоюнда ырдап койгондорго деле бир эл артисти берилип кыйгарылып атпайбы? Анан Асанкул Шаршенов болгону эмгек сиңирген артист деген наам менен өтүптүр, мына 93-жылы. Эмнеге ал эл артисти деген, республиканын эл артисти деген наамга жетпей калган? Эмнеге? Мырзам,
Мына бул жанагындай мүнөзүнүн корстугунанбы же кандай болгон? бул эми мындай. Эми буда айтыла турган кеп эле. Анткени мен күбө болдум эле. Анан кандай ыгын таап, кимге айтам деп жүрүп, муну билген кишилердин баары азыр көпчүлүгү көзү жок. Бул мындай болуп калды. Абдырасул Жунушев деген директор бар эле филармонияда. Өзү театровед, анан өзгөчө бизнес жанрды аябай жакшы түшүнгөн. Өзү дагы жаса койчу жана интермедиаларды. Анан өзү биздин интермедияга кошумча кылып ийчү. Могу жерин мынтип чытасаңар, бу жерин минтип ашырып чытагыла эчтеке болбойт деп. Анан Шаршенов экөөбүз кирип калдык. Бир жумуш менен. Кирип калсак эле, рас болуптур экен. Асаке кел бияка отур. Мен бир нерсе сурай албай эле жүрөм. Сиз СКАдан кимдин куйругун басып алгансыз? Деди да. Антип иш чочуп кетти. Эмне болду? Жо деги айтсаңыз, каяктан билем кимдин куйругун басып? Жели СКага бармак турсун эшигин алдынан өтө элекмин деп күлдүрдү да. Деле аяктын жакындап баспайм десе, ой сизге наам сурап, дайыма жасып апарам, өткөрөм, кайрылар каманга кагасыңыз келет. Кое тургула, дагы өзүн көрсөтсүн деп. Ошондо карасаң, оосуна сала бергенсип айтып атпайбы. Эми өлгөндө эле көрсөтпөсөм, жашым деле минтип калды деп ошентип күлдүрдү да. Анан Шаршенов ойлонуп туруп үшкүрүнүп анан мындай деди. Абдырасул, анда мындай чындыкты айтып берейин. Мына Келдибекте турат, Келдибек тууп калсын деп. Же ошол кийин айтсын дегенби? Бул мындай болуп калды. Ошо кезде филармониянын директору Таласта гастролдо жүрүшөт. Эстебес байке жетекчи, Токтосун Тыныбек бар, Тууганбай бар. Анан Эстебес айтып калды дейт, ай, Асаке, Шаршенов бригадир. Ай, Асаке, эме директор Дмитрий Иванович деген зам директор бар болчу, ошол экөө келет экен. Бизди кандай гастролдо жүрүшөт, көргөнү келет экен. Эми көргөнү келмек беле. Филармониянын директору. Көргөнү келмек беле. Бир-эки күн сыйлап. Тиге эс алып кетели деп келдик, ичине даярданып коелу. Даярданган эле ушул бир жакшы кой таап, Таластын токойуна коноктойлу. Анан эртең концертти көрөт. Тигинтинде макул келди дейт, тиякты көрүп, биякты көрүп. Анан эле гостиницада жатат дейт. Анан люкста директор, жана зам директор экөө жатат дейт. Анан биздин 3 ырчы кызыбыз кызмат кылып атат дейт. Чай чүйүн берип, ошо жердин ошо комнатада. Анан эле бир кызым чуркап кел дейт. Агай, сизди директор чакырып атат деп. Анан Шаршенов калдайып бардым дейт. Барсам, Асаке, могу кыздар шампан ичебиз деп атат, шампан таап кел дейт. Макул деген чыгып, а кезде шампан жок дейт. Потребсоюздун складында гана бар деп угуп, аяка да кирем, Шаршеновду элдин баары тааныйт да. 3 шампан көтөрүп келип койдум дейт столго. Рахмат дейт. Кайра барып комнатага кичине отурсам эле дагы баягы кыздын бирөө чуркап кел дейт. Агай чакырып атат деп. Кайра барсам, мо шампанды шоколад менен ичет, шоколад таап кел дейт. Эми ал директордон бир 3 жаш 4 жаш улуу Шаршенов. Кайра кеттим дейт. Кайра таап келип бердим дейт. Анан берки Эстебес менен Токтосун кайттым дейт. Ушинтип атат. Десем, эмнин директор деми макул болуп эле таап койчу дешти дейт. Анан таап келдим дейт. Дагы отурсам 3-үнчү жолу кел дейт. Дагы баягы кыздар. Агай, сизди чакырып атат деп. Бардым дейт, барсам, кызуу дейт, анан айтты дейт. Куурдак жегибиз келип атат. Бирок куурдакты куурутуп бир жерге алып кел деп. Гостиницага. Ошондо өзүмдү карман албай кеттим дейт. Куурдак жегиңер келип атабы дедим дейт. Ооба дейт. Дагы сурадым дейт. Жакшы куурдак дегенде байкабай калдым дейт. Ушундай чаптым дейт. Чапсам директорду оңкосунан кетти дейт. Баягы ачуум менен 3 кызды да бир чаптым дейт. Орус мени чаппасын деп башын калкалап отура калды дейт. Эми огөстү 1,85 бою. Колум оомдайт мына. Анан чыгып кеттим дейт, барып эле комнатага барып эле Токтосунду чакырып, Эстебес чакырып. Ушундай болуп кетти эми. Чыдамым кетипти. Мени демеле жаш бала кылып баратат. Эмне болсо ошо болсун. Мына билет, мына акчалар концертте кое бергиле болду.
мен кеттім де Фрунзеге келе береді. Анан деги директор есіне келеді дагы айтады, давай жиынғыла кеттік, барыңар, қалбайсыңар, бүт кеттікіле, кеттік деп анан келишет. Анан эстебес байке токтосун, ушулар анан директорге кирип, бүт Кыргызстан боюнча жайылып шерменде болобуз, эми кечиришкиле деп анан сөзгө келтирет, анан шаршенip кайтат. Бир косу өлүп деле калат, алар чага бир косу союп коноктойлу дейт. Коноктошот, костюм кийгизет. Ушинтип шаршен өзү айтып берип атат. Тиги директор угуп атат. Анан бир жан ал директордун, филармониянын директорунун бир тууган бажасы СКда иштейт. СКда иштейт. Компартиянын борбордук комитети. Борбордук комитеттин секретарын, ылдыйкы секретарлардан. Анан мына деди, куйрук ушул деди. Ошол өштү алып атышат деп. Жараштык, баарын тыныштык, бирок мен билем деди. Ошо менин документим кетти наамга дегенде эле өзүмчө ойлойм дейт. Кайра эле келет деп, кайра эле келет, ушинтип. Анан ошол скан секретарь кийин Москвага которулуп кетти. Которулган жылы анан алып атпайбы шаршанып. Эмгек сирген артистти 60ка чыкканда алып атпайбы. 60ка чыкканда алып атпайбы. Ошондой. Анан карабайсыңбы, анан мунун тагдыры ушул деп анан филармониянын директоруна кийинки Абдырасул байкеге айтып берип атпайбы. Анан мен деле ыгын келтирип бирөө жарымга, мисалы үчүн муну Токтосун да билген, Эстебес байке да билген, Замирбек да билет, баары эле билишчү. Бирок эч жакка чыккан эмес да. Биринчи жолу айтып атасыз. Бул эмне биринчи, бул эмнеси деп элет. Асанкул Кудай айргандай, эми андан бөлөк киши жок агесте. Киного да ойноп атат. Шаршен экөөбүз мындай болчу да. Өзүбүздүн бригада менен иштеп келебиз. 1,5 ай, 2 ай гастролдон. Үйүбүзгө келип жаңы эле учурашканда оркестр кетип атат көлгө. Шаршенов менен Ниязов да ошого кошуш керек. Жалаң эле ыр боло береби дейт. Кайра ошолор менен кошулуп дагы кетебиз. Үйөтүн көрбөй калат кызым. Көрбөй. Кино деп кеттиңиз. Келбей. Киного да аткарып калбады бир топ ролдорду. Абдан мындай эсте каларлык. Ушул Алтургай мына Кыргыздын алгачкы биринчи видеоклипи деп Дооронбек Садырбаев тарткан бир музыкалык фильм бар го. Ошондо дагы мындай комедиялык үн сөз жок, бирок баягы кинооператордун ролун аткарып, ошол алгачкы жолу киного чыгышы го дейм, Ушул мен эсимде болсо 67 же 68 жылы тартылган. Музыкалык фильм тартылган. Анан бул Дооронбек байкеники да, Дооронбек байке тарткан. Дооронбек байке андан кийин Айыл мозаикасы деген киного тарткан, анан Арман деген киного тарткан, анан өзү ушинтип айтып жүрчү. Асакемди таптап келетам дагы орустардын жанагы Джентльмен удачи же болсо Шууригиндей бир же Афония сыяктуу бир укмуш кино тартам дагы башкы ролду Асакемге ойнотом деп. Бул ошол кинолордун баарында сценарийде жок нерсени ойнот. Импровизация кылчу. Жана Арман деген кинода велосипед тепкен жери бар. Анан тартылып атат. Анан эми ошо кезде карабайсыңбы, абысындай болуп, филармония артист бербейт киного. Бирдеме алса төлөө дейт. Анан эле байкуштар кино, телевидение жалдырап эле филармониянын тегерегинде, театрдын тегерегинде эле жүрүшчү. Артист качан бош болот деп эле. Азыр эми каалагандай тартылып жүрүшпөйт. Анан Асанкул Шаршен ошентип тартылып атат. Түшкө чейин филармонияда иштейт, түштөн кийин анан кетет киного тартылып. Анан эстебес турат, эмнени тартылып атасың десе, билбейм, өзүм деле билбейм. Казактын Жантуrini менен тартылып атам. Жантурини укмуш. Нурмухан Жантурини. Укмуш актер экен айланайын. Тим эле жанында эле жүрүп ойногун келгендей. Адам керчилиги да ушул жагынан деп ошо Жантуринди аябай мактачу. Анан ошол уста экен. Анан ошого мен балкачы барскан чабам деп эле жүрүп анан бир күнү келди күлүп. Эстебес, жаңылык. Согуш учурунда бала чагыбыз өтүп, велосипед тепмек турсун көрбөй калбадык беле деп. Велосипед тепкиси атат деп. Билбейт тепкенди. Билбейт.
Кинода эмес, чынында эле билбейт өзү. Билбейт, чынында эле билбейт. Үйрөтүп атышат деп. Жанагы Жорабек Аралбаев. Ошол главный ролду ошол ойногон да. Күнү түнү үйрөтүштү дейт. Ай анан Дооронбекке сурайм дейт. Не кылам мен велосипед тээп алып эмне кылам десем, бир жерде тартыласыз. Тоодон тээп келип, о дөңнүн үстүнө келгенде тормоз тебесиз, момундай буруп. Анан бияктан чаң бур дейтчи, ошону тартам деп койгон дейт. А мен ошону эле жасай берем дейт. Үйрөнүп алып велосипедти. Эл тамак ичип атса деле мен велосипед тээп атам дейт. Анан тарта турган Дооронбек байке өзү айтып берип атпайбы? Мен китебине кийригем. Дооронбек байке өзүм Келдибек мен сага ишенем, мындай эле айтып берейин, өзүң кийре бер деп. Раматлык киши. Анан бир эле дубль мен тартам дейт Дооронбек байке. Экинчи дубльде теппей коет дейт. Баля болсо да теппей коет дейт. Анан ушундай кылып даярданып атам дейт. Анан баягы дөңдүн ылдый жагына саман төктүрүп атам дейт. Анан шаршанып менден сурады дейт, ай бул келесоолор бу айыл эмне баш иштебей калганбы? Туш келди эле саман төгүп атат дейт. Анан бу тияка жыйнашпайбы саманды деп койсоң, ай булардын иши деп койдум дейт. Анан кашаа жасатып койгом дейт. Картондон. Бир жактан кашаа кадимкидей эле. Анан баарын жасап бүттүк дейт. Бүтүп анан ушундай канча кино тартып, ошондой жүрөгүм лакылдаган эмес дейт. Коркуп атам дейт. Дооронбек Садырбаев айтып атты. Коркуп атам дейт. Бул кино тартылып калса, кинонун бир эмесин көтөрөт дейт. Тартылбай калса, тартылбай калат, бирок экинчи ал дубльга теппей коет дейт. Анан эметип атам дейт. Анан тарта турган күнү асакем жакшы тээп келип, жана жерден тормозду жакшы теп десем макулду. Анан 2 велосипед саттырып келдим дейт, жаңы. Баягы эски. Анан могул менен тээп көрүңүзчү деп бирөөнү берсем, ой жок, эскиге көнүп калдым, ошону эле тебейинчи дейт. Ой, кино да бул десе, деп анан жаңы велосипедти тээп келип, тормоз берип атат дейт. Анын тормозу күчтүү да дейт. Чех деп. Кандай экен десем, 06 деп койду дейт. А кезде номер 1 машина 06 жүргүлө. Анан ичимен ойлоп атам дейт, 06-ду көрөсүң азыр деп. Берки запасной велосипеддин тормозун алдырып таштадым дейт. Жок тормозду. Жаңынын, Жаңын, 2 жаңы да. Бирөө мен тормоз менен тээп атат, а тияктагысы эмес. Анан кийингени кеткенде тиги велосипедди алмаштыра койдук дейт. 2 велосипед бар экенин билбейт. Билбейт, эчтекени билбейт. Анан чыгып тээп, анан Дооронбек мынтип калды дейт. Асаке, велосипед тээп келатып, бир 2 жерден Кудай сакта деп кыйкырып коюңузчу деп. Анан жиним келди дейт, тепкеним велосипед болсо, анан Кудай сакта деп кыйкырып. Анан эмнеге велосипед тебесиң деп айтышпайбы деп, өзүмчө ошентип койдум дейт. Анан эч ким ошол көчөдөн эч ким чыкпай тургула 1 саатка. Велосипед тартып алалды. Анан эле мотор деп кыйкыр дейт, учуп келатам дейт, жакшы түшүп калайын. Жанагы бурулганда чаң жакшы чыксын деп келип эле бурсам эле айланан тормоз тепсем эле артка айланып эле кеттим дейт. Өзүм өлгөнү кетип баратам дейт. Абдан күлөнүп алып айдап келатканда. Катуу тээп келгенде, анан кетип баратам дейт. Анан ошол кетип баратып да сөз эсиме түштү дейт. Кудай бар, 2 жолу кыйкыр деп эле деп, Кудай деген сөздү таппай калып, Сукаш карма деп кыйкырып атпайм дейт киносунда. Сукаш кемпирдин аты. Өзүнүн, Өзүнүн кемпирдин аты. Султан карма, Султан кемпирдин аты эркелеп Сукаш. Анан эле тияка кирип кетип, анан чыктым дейт. Анан Орозбек Кутманалиев, Турсун Уралиев, ушул абышкаларды, айылдын абышкаларын бүт чогултуп коюптур. Бу киши тияктан чыкканда дагы эмне кылып ийет? Ачуусун баскылады. Анан Дооронбек айтат, биринчи саманга кирип кеткенде тым-тырс болуп калды дейт. Жүрөгүм чүп кетти дейт. Ойнойм деп атып, эмне кылып алдым деп. Анан саман кыймылдап анан чыкты дейт. Анан монтажда кичине бөлөгүрөөк болуп калды дейт. Анан чыгып эле киноңду деп ашатып, сөгүп алып эле тыланы көздөй кетти дейт. Башы да жарылыптыр. Денесинин айрылбаган жери жок. Анан каткырып күлүшүп, тигилер кучактап, анан өзү мындай болчу да, бат жасылып кеткен киши болчу. Анан жасылып күлүп, атаң кино, сен киного тартпай эле өлтүрөйүн деген турбайсың мени деп коет дейт. Анан ушундай деп. Ошентип алдап, алдап турду. Мирзан, бул жерде да бир нерсени айтып кетейин. Мындай кийин Арманды көрсө,
ошолор айтып калсын. Арман деген фильмде. Арман деген фильм. Жанагынтип уруксаат бербей атып, кинону тартып бүтүрүш керек да. Араба көтөрүп турган жер бар, дүңкү. Ошол байкеси, бир тууган байкеси тартылган. Асанкул Шаршеновдун, Бул 5 эркек бир тууган болгон, 5 өтөн оп-окшош болгон. Бойлору да, прическалары дагы кебетегеш бир нөл-нөл. Баары күчтүү балбан. Доңкуйга. Анан аты үйрөткөн жер бар. Атты үйрөтөт. Азоо атты. Ал иниси тартылган. Дублёрлор болгон экен. Муну мен айтсам көп ишенбей жүрдү, анан кимди чакырып чогуу главный ролду ойногон Аралбаевди. Анан ошол айтып берип атпайбы? Ооба тиги Асанкул агай жок болуп калып, анан тиги байкеси менен инисин алып келип тартышкан деп. Бирок атайлап ошентип калды, Оп-окшош да. Жөндөмдөрү бар. Бирөө атка жөндөмү бар, бирөө күчтүү. Тиги эме деп атпайбы? Жок, кебете түзүлүшү бүт. Айырмалар. 1.80-ден ашык бар. Кичүү иниси полковник болчу. Нарында түрмөнүн начальниги болчу. Полковник. Анан эле кишилер сурай берчү. Ой, Асака, нарында эмне киного тартылып аттыңызбы? Жана военный полковникти кийип алып десе, а киши жок дечү эмес. Ооба, ошо киного тартылып жүргөм нарында деп коет. Ал тартылбай эле иниси, бир тууган иниси. Ушундай окшош. Анан Гүлжан Сейиткулова деген ырчы эжебиз бар болчу. Анан ошо киши сурап атпайбы? Ай, Асанкул эмне тим эле бешөөңтүң тим эле коёндой окшош экенсиң, аппак болуп десе, атама рахмат айтпайсыңбы деп койчу. Баарыбызды нөл бербей ак жүгүлө кылып таштаган деп. Ушундай киши болчу. Асанкул Шаршенов мына быйыл 95 жыл жашка чыкмак экен. Эми азыр эл артисттерин мисалы билбейм, азыр Маданият министрлиги өкмөт эл артисттерине гана көңүл буруп, баягы алардын өзгөзөткөндөрүнүн той эмес, мындай юбилейин белгилеп дегенде, иш чара өткөрүп дегенде, буну болгону мына дагы урап атайын, эмгек сиңирген артист деп деген формалдуу наам менен өттүр, бирок не формалдуу эмес түрдө бул чыныгы саналуу гана бир чыныгы эл артисттеринин бири. Анан кандай даярдык болуп жатат быйыл? Юбилейин, мааракесин 95 жылдыгын белгилөө боюнча. Мен ушу киши ошол 65-нен бери эле эскерип келатам. 65, 70, 75, 80, 85. Анан быйыл бардым Сокулуктун акимине барып, жок дегенде өткөрүп, мындай Сокулуктун район деңгээлинде эскерип коелу. Жана кинолорунан үзүндү көрсөтүп, эскерген кишилерден дагы чакырып, эскерип койсун. Бул киши Боореке президенттин жаңы чыккан жарлыгын үндөгөн киши болчу. Оу жок той ашты жаман көрчү. Оу жок той ашты жаман көрчү дагы, өзү дагы мындай бапыратып той берген киши болчу. Эмне кылам? Оу жок эле ысырап болуп деп. Анан бу кишиники ошол өтүп келатат жакшынакай эле. Филармонияда өткөрүп атабыз, круглуйда аталарын. Эми быйыл мындай кылып коюп тур, бу деле туурабы билбейм. Жанагы мисалы үчүн 100 жылдык, 110, 120 ушулар эскерилсин деп. Анан 5-тиктерди кое туралы дептир. Маданият министрлигинде эме ачалы деп атат. Сатира театрын. Сатира театрын ачалы деп бүт даярдык көрүшүп, биз да ой тилекти айттык, ошентип. Анан ошого Кыргыздын мына чоң куудулу Шаршенден кийинки эле куудул Асанкул Шаршенов деп, анан ошонун баары эле колдоп атышат. Ошонун атын берип, Асанкул Шаршенов атындагы сатира театры деген дейт. Анан ишке ашып кетсе, бу да жакшы нерсе. Анан мен дагы ошону кошумчаладым. Анда быйыл ачылып калса, топтор ошо 95 жылдыгына белек болуп калат деп. Эң туура жакшы ушундай атын төөлүккө калтырса, эми ал театрга Асанкул Шаршеновдун аты коюлбосо кимдики ушуну? Ооба. Шаршен атындагы театр бар, Бар, Шаршен областтык театр бар. Келдибек агай, сизге чоң рахмат. Мен сезип атам, эми айтчу дагы айтып берчү, кызыктуу, абдан кызыктуу окуялар көп. Буйрса дагы ушу студияда жолугушарбыз. Ооба. Анын баарын таптап, камдап туруңуз. Сөзсүз ошол айтып бересиз. Сизге ден соолук, бекем ден соолук, узун өмүр каалайм. Дагы ушундай кызыктуу, сизден башка айтып берчү кишилер эле калбай калды. Ошон үчүн убагында айттырып, жаздырып албасак, ал чоң ката болот да. Рахмат.
Урматтуу НТС'тин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.